Япония элинин маданиятына күбө болууга Чолпон Ата шаарынын тургундары көп келишти. Себеби бул күнү Рухордо маданий эстетикалык борборуна кирүү акыс болду. Жергиликтүү тургундарды Япония элинин улуттук тамак ашы, кол өнөрчүлүгү, улуттук оюндары кызыктырды. Ал эми элдик ырларын тез эле жаттап алып, кошулуп ырдагандар дагы болду. Biz японский майрам көрүп атабыз. Анан биякта болсо Япониянын тамак жөнүндө, мисалы үчүн Япониянын улуттук тамак суши да, ошонун жөнүндө түшүндүрүп, анан жасап атат. Анан биякта болсо Япониянын таңгабары бар иероглифтер. Ошону корго же бетке таратып атышат да. Анан биякта болсо Япониянын эски илгерки оюнчуктары бар. Ошондо бардарға үйрөтүп атат. Япония эли менен Кыргыз элинин ортосундагы ынтымакты бекемдөө максатында өткөрүлүп жаткан иш-чарада Япон элинин кыздары кыргыз кыздарына кошулуп, комуз чертип, кыргыздын элдик ырларын ырдашты. Ошол эле учурда кыргыз улан кыздары Япония элинин спортчулары менен бирге сумо, жандоо спорт түрлөрүнөн атайын даярдалган көнүгүүлөрдү көргөзүп беришти. Самой важной. Киргизский народ играет на боевое искусство. И киргизский народ как играет на боевой, как сказать, на кендо. И еще японским девушка играет на традиционные японские киргизские инструменты. Это очень-очень важно. Киргизский народ играет на нашей культуре. И японский народ играет на киргизском традиционной музыке. Это, наверное, настоящее взаимопонимание. Я так думаю. Элди манай жакшы майрам болуп атыптыр. Япония күнү менде жакшы впечатление калтырды. Япониянын элдик ырларын ырдап атышат, анан обондору жакты. Башкача андай сезимде калат экенсиң да. Маалыматка ылайык, Жапония маданияты бир күн Кыргызстанда иш-чарасы эми жыл сайын өткөрүлүп турат. Бул өз кезегинде кыргыз маданиятынын жайылышына, ошол эле учурда ысык көлгө туристтердин келишине оң таасирин тийгизет. Салттуу болуп кийинки жылдарга да кала турганда бул туристтик тармакка да чоң таасирин тийгизет деп ойлойм. Эми бул маданий кызматташтык болуп айтылган менен анын ичинде экономикалык дагы жана жумуш менен камсыз кылуу жагы дагы аябай бир жолго коюлган деп эсептер элем. Биз мындай саамалыкты колдошубуз керек. Бул өзүбүзгө гана ысык көлдөгү дайыр жол белгилейм, туризм тармагына дагы эң чоң жол ачат. Учурда Чолпон Ата шаардык мэриясы тарабынан Япониянын Кыргызстандагы элчилигине Япония мамлекетинен Чолпон Ата шаарына окшогон шаар менен мамиле түзүү сунушу жөнөтүлдү. Айтымда бул эки шаар келечекте ага ini сыяктуу маданий, социалдык, экономикалык өнүгүүгө жардамдашып турган тууган шаарлардан болот. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Күн Сереп.